Бүгін біз Манас үчилтигинин салттуу сюжетине ылайык Манас бөлүгүндөгү Манастын балалык чагы жана кыргыздардын Алтайдан Ала тоого көчүшү деген окуяга токтолмокчубуз. Өткөн лекцияда айтып өткөндөй, Манастын төрөлүшү өзгөчө бир кыргыздардын, кыргыз элинин пассионариясынын, анын кайра жаралуусунун башаты катарында сүрөттөлөт. Жакыптын эзелки ата бабадан калган кекти ала турган ким болот? Кыргыз урууларын бир эл кылып, бир журт кылып бириктирген ким болот? Эптеп тапкан мал мүлкүмдүн, байлыгымдын ээси ким болот деген зары бул сапар турмушка ашып, Манас дүйнөгө келип, ошондо эле Манаска дегеле Манас эпосуна мүнөздүү болгон, ошондо кеңири чагылдырылган, башкы каарманга Манаска карата көркөм образ катары берилген асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй деген саптардын ушул Манастын төрөлүшүндөгү окуяда жана Манастын балалык чагындагы окуяларда мындай бир чечмеленишинин, анын ушул саптардын мындай турмушка ашырыла башташын баяндайт дагы, көрсөтөт. Ушул саптарды биз туура чечмелеп, туура багытка коюп алсак, Манастын өзүнүн ким экендиги, Манастын өзүнүн кыргыз элине карата кандай орунга ээ экендигин билсек болот. Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй дегенде, асман менен жердин ортосу бул аба. Асман менен жердин ортосу бул бир мейкиндик. Эгерде асманды кыргыздар ата катары кабылдашса, көкө теңир, көк асман, жараткан Кудай, эгем деп кайрылып келген болсо, жерди кыргыздар эне катарында кабылдап келишкен. Жер эне, жер эненин киндиги, же болбосо кутмандуу жер энебиз деп, мисалы ушундай жерге карата кыргыз элиндеги, кыргыз тилиндеги айтылган сыпаттар ошол жердин эне экендигин билсек болот дагы. Кыргыздын дүйнө таанымында дагы жер бул эне, асман бул ата, анан экөөнүн ортосундагы тирөөч катарында анын баласы, анын экөөнүн ортосундагы тирөөч болуп турган бул Манас экендигин, баласы Манас экендигин түшүнсөк болот. Ошол эле кийинки саптарда айтылган, мисалы асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөн кийинки саптар, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй деп атат. Айды биз ар дайым айга карата же ай деп жатып, биз аял затын, кыз кишини түшүнүп келгенбиз да. Кыргыздын мисалы аял затына, кыз балага коюп келген аттарында дагы бул мисал катарында биз көрсөк болот. Ай
гүл, ай, нур, бегим май, нур ай деп мисалы гүл ай деп. Ай бул ургачы аял башатты түшүндүргөн кыргыздын дүйнө таанымында. Ал эми күн болсо бул эркек башатты түшүндүргөн. Мисалы кыргыздын эркектерге да коюп келген аттарында да ушул ысымдар, ушул сөздүн коштоосу менен, ушул сөздүн катышы менен ысымдар кездешет. Мисалы күн дос, күн болот деген ысымдарды мисалы иретинде айтсак болот да. Мына ошол эркек же болбосо эркек башат менен аял башаттын ортосундагы экөөнүн ширөөсүнүн негизинде, экөөнүн кошулушунун негизинде баланын дүйнөгө келиши деген маанини билдирет да. Жана айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй дегендин өзү дагы ошол экөөнүн кошулуусу менен экөөнүн ортосунда же болбосо баланын бул дүйнөгө келиши. Ал жөн эле бала эмес, ал өзгөчө бала экендигин, ошол айдын, күндүн катышы менен, асман менен жердин катышы менен баланын дүйнөгө келишин баяндап жатат. Кийинки сапта болсо алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деп айтып жатат. Бул дагы ошол алтын көпчүлүк учурда бул эркек затындагы адамга мүнөздүү сөз же болбосо түшүнүк. Ал эми күмүш көпчүлүк учурда ушул аял затына таандык түшүнүк же зат катарында берилип жатат. Бул дагы ошол асман менен, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй дегендиктин дагы ошол, бул дагы ошол кыргыздын эле эмес, жалпы адамдын түшүнүгүнө, адамзаттык түшүнүккө же болбосо анатомиялык, биологиялык жактан алганда дагы ошол ургаачы менен эркектин, аял менен эркектин ортосундагы үчүнчү дагы болуп келген баласынын дүйнөгө келишин же болбосо экөө үчүнчүнү жаратат дегендин дагы мындай философиялык категорияны билдирип турат да. Мына Манас дүйнөгө келгенден кийин анын өзгөчө чоңойгондугу, анын балалыгы дагы башка балдарга бир эсептен башка балдардай эле өсүп чоңойгондугу баяндалат. Бирок ошол эле учурда анын өзгөчө экендигин дагы көрсөк болот да. Ал балдар сыяктуу эле тентек болгон, ал жалпы балдар сыяктуу эле шок болгон. Мына ушул сапаттар анын балага балалык сапат, балалык мүнөздүү экендигин, таандык экендигин баяндайт. Бирок биз азыр мына баса белгилеп дагы айта кетишибиз керек. Манас бу дүйнөгө келгени анын ысымга ээ болгондугу, ага кандай ысым ыйгаргандыгы тууралуу дагы окуя өзгөчө бир код катарында берилет. Бала дүйнөгө келгенде анын ата энеси дагы, анын жакындары дагы кандай ысым, кандай ат ыйгарабыз деп башы маң болуп кыйналгандыгы ушул окуяда сүрөттөлөт.
Мына ошол учурда баягы көрүнгөндө көрүнөт, көрүнбөсө тим эле көк түтүндөй бөлүнөт, кайыбынан кабылып дейт, бир аксакалчан думана аса таяк колунда, өзү Кудай жолунда дейт, балага Манас деген ысым ыйгарылсын деп, анан кайра көздөн кайын болот. Бул ошол думананын дагы кайыптан келип кайыпка кеткендиги, кайыптан келип ага кайыптын ысымын бергендигин, адам тарабынан ал ысым берилбей, кайып тарабынан, кайыптын өкүлү катары келген думананын кыргыздын түшүнүгүндө мисалы Манас деген ысым эмнени түшүндүрөт? Бүгүнкү күнгө чейин мындай ар кандай гипотезалар болгону менен анын кандай чечмеленишин биз так аныктай элекпиз да. Мисалы болот деген сөз ысым катары, сөз катары түшүнүктүү, айгүл деген сөздүн ысым катары чечмелесек бу дагы түшүнүктүү, темир же болбосо бек темир же ырысбек же ырысалы деген сөздөрдү мисалы ысым катары же ысымдардын сөз катары чечмелей турган болсок, мунун маанисин чечмелеп анын этимологиясын аныктасак болот да. Бирок Манас деген сөздүн мисалы кыргыздарда ага чейин ал ысымды алып жүргөн тарыхында дагы кездешпейт. Бүгүнкү күндө деле биз Манас ысымына ээ болгон кыргыздын тарыхында мындай реалдуу тарыхый инсанды кездештире албайбыз да. Демек ошол ысымдын өзүнүн кайыптын өкүлү думана тарабынан берилиши, бул адамзаттык эмес ысым экендиги, ал ысымга белгилүү бир чоң маани жүктөлгөндүгү тууралуу кабар берет да. Мына ошол ысымга ээ болгондон кийин Жакып бул ысымды алып жүргөн балага мындай бир аңдуу жүрүп аткандыгын ал биз жогоруда айтып өткөнбүз. Андан кабар болгон. Ошол себептүү Жар Манаста кытайлардын туткунуна түшөт. Манас аттуу баланын Кытай тарабынан туткундалышы, анын жок болушуна алып келе тургандыгын билгенден кийин, ал чоң коркунуч жарата тургандыгын билгенден кийин, Жакып ага ошо сактануу иретинде, баланы коргоо максатында аган чоң жинди деген ысым берип жатат. Мына ошол чоң жинди деген ысымдын Манастын эс тартып, бойго жетип, мындай балалык кезинде, өспүрүм кезиндеки курагына, мүнөзүнө таасир эте тургандыгын билсек болот. Эми чоң жинди деген сөз бизге сөз катары алсак түшүнүктүү. Мына ошол сөздүн мааниси өсүп келе жаткан балага чындап эле таасир этип, анын башка катардагы баладан өзгөчөлөнүп, чындап эле тентек чыгып, жолдош балдарын сабап, аларга кол көтөрүп, аны өзгөчө бейбаш болгондугун, ошол бейбаштыгынын мүнөзүнө өтүп бара жаткандыгынын, сапатына өтүп бара жаткандыгын ошол Манастын балалык чагы деген окуяда кең кесири берилет. Бул окуянын, бул көрүнүштүн жана ат асмандан, ат Кудайдан, ат буйруктан деген түшүнүккө жооп алсак болот. Адамга кандай ысым ыйгарсаң, демек ал анын ошо тагдыры болуп кала тургандыгын. Ысым адамдын ачкычы, анын өмүрүнүн, анын жашоосунун, анын тагдырынын,
алып жүрүүчүсү жана ачкычы негизги өзөгү экендигин түшүнсөк болот. Мына ошол балага ысым ыйгарып жатып, ата ыйгарып жатып, анын жалган аты чоң жинди чыныгы аты Манас болуп, анан жалган аты анын мүнөзүнө, анын сапатына, анын өзөгүнө таасир эте башташы, анын жанагы чоң жинди ысымын алып жүргөн баланын чын эле чоң жиндиге айланып бара жатышын ушул окуяда көрсөк болот.